Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биздин студияда конокто Жогорку Кеңештин экс-спикери, белгилүү саясатчы Акматбек Келдибеков. Кош келипсиз. Бүгүн сиз менен ушул жалпы эле ушул Кыргызстанда болуп жаткан саясий окуялар, айрыкча бүгүн мына Атамбаевдин тарапташтарынын митинги бүтүрүүдө, анан ушул окуяга баягы саясатчы катары баагыңыз, бул сизге кандай таасир берди? Өзүңүздүн байкооңуз, себеби эки президентти баягы элдештирели деген тараптар да болуп атат. Өзү саясатта колдонуп жүргөн ыкмал саясатчылардын урушкан, талашкан Кыргызстандын жашоосуна таасирин тийгизиш керекпи, жокпу ушул жагдайда? Эгерде мындай саясаттын туура сөзү менен айтканда, бүгүнкү болуп аткан окуя мурунку президент тараптан жасалып аткан окуянын баардыгы бул айласыз ноокат деп эсептейм. Себеп дегенде мыйзам баардыгына билди. Бул боюнча ал киши өзү дагы айтып жүргөн. Мен эч жакка ачпайм, эгерде мыйзам бузулган болсо, мен жооп берем деп. Анан бет тырмачылыкка чек болуш керек. Себеп дегенде бүгүнкү күндө жаңы президент шайланып келгенден кийин ошол мезгилдеги бир нерсени заказ берип чукуп чыкса, же болбосо кандайдыр ушул мезгилде иштеп аткан адамдардын бир кыянаттыгы менен жоопко тартылган жок да. Жоопко тартабыз дегенден баардыгы өзү менен чогуу иштеп аткан мезгилдеги болгон окуялар. Өзү 6 жылда иштеп жүргөндөгү жасалган, ошол мезгилдеги кетирген кемчилдиктер, ошол мезгилдеги жасалган коррупциянын негизинде. Ал эми көрсөтмөнү берип аткан өзүнүн командасындагы адамдар. Бул ошого кайрылыш керек. Ошол мезгилде канча жолу айтылган кадрды туура тандоо. Кадрды көчөдөн алып келип эле министрлик креслого отургузган менен бул туура эмес экени мына далил болуп атат да. Себеп дегенде профессионалдуу кадрлар иштебегендин негизинде менин адамдардын дегендин тыянак ушу менен келип атат да. Өзүм адамдарды койдум, өзүмө ишеничтүү, ал ошол тармакта иштеген, иштебегени бүгүн мына ошол жыйынтыгы болуп атат. Ал эми мыйзам иретинде бар. Мына бизге канча соттун чечими жок, мисалы Ата журт партиясынан 16 адамга иш козголгон. Куугунтук болгон. Куугунтук болуп, бул чындыгында куугунтук деп коет да. Себеби алсыздандыруу. Бул боюнча Текебаевдин айтканы, биз ушу алсыздандыруу, ушуну талкалаш үчүн ачык айкын менен тербей бербедиби. Бул куугунтукту, саясий куугунтукту. Ошол иштерди токуп, бүгүн ошол иштердин баардыгын сынып атканы ошол мезгилде мыйзамсыз иштердин жүргүзгөн негизи болуп эсептелет. Мына мен кечкурун көрүп алып, Манас Арабаевдин берген көрсөтмөсү, өз оозунан берген көрсөтмөсү интернетте жүрөт, баардыгыңыздар окусаңыздар керек. Бул адам Атамбаевдин эң бир жакын адамдарынын бири болгон. Ошол мезгилде айтылган сотко кандай тапшырма, кандай указания берилген, биз айтып жүргөн нерсенин баардыгы мына бүгүн далил болуп чыкты да. Себептен ошол эле мезгилде биз 3-4 фамилияны айтып, кандай кылып сотторго чечимдерди алып келип берип, ошол чечимдерди окуп, ошол чечимдерди чыгаруу боюнча айттык эле, эч көңүл бурулган эмес. Бүгүн мына ачык айкын чыгып атат. Атамбаевдин каршылаш душман эмес, Атамбаевдин апайсы болгон адам эмес, Атамбаевдин ошо кол алдында ошол ишти аткарып жүргөн адамдар бүгүн ачык айкын айтып атат да. Тарых, чындык ийилет, бирок сынбайт дегендин дагы бир далили. Анан кийин бирөөгө кыянаттык кылсаң, ал кыянаттык илгери 40 жылда келет дечи, азыр 40 күндө келип калды. Бул жерде бет тырмачылык кылбай, уяты жок кылбай, мыйзам алдында бардыгы бирдей жооп бериш керек. Кылмыш кылдыңбы? Анда сотко барып, сотто далилдей эгерде кылмышың жок болсо да. Анан ошол эсиңизде болсо, мисалы биздин учурда бизди камап, биз сот алдында барып, ошол сотто болуп аткан, тергөөдө болуп аткан мыйзамсыздыктардын баардыгын айтып чыгып, эл ошону айтып чыгып, эл айласы кеткенде жол тосконго жана ушундайга барганда ар бирин оозго келбеген сөздөр менен атап
айтқан. Мисалы, алай жергесінде менің тарапташтарым жол тосқанда аларды кабырға чейин айтқан. Бұл ошол мыйзамдуулукту талап кылып эл айласы кеткенде чыкканда. А бүгүн андай нерсе жокту. Эгерде күнөөң болбосо сотко келип, далилде сот бийлиги ачык айкын, ачык өтүп, күнөөң барбы, күнөөң жокпу? Ошондой чечимдер болуп атат да, мына акыркы мезгилдердечи. Эми бир күндө соттун баардыгын тазалаш бул өтө кыйын. Себеп дегенде Атамбаевдин учурунда ошол бул меники эмес деген принципте 80% сот алмаштырган. Ошол соттор ошол мезгилде ыңгайлуу болгон үчүн, заказ аткарган үчүн бүгүнкү күндө соттордун жоопкерчиликке тартылуусу, соттордун алмашуусу бул мындай узунураак процесс да. Ошон үчүн мен ойлойм, чындык бардыгы болуш керек. Бүгүнкү ачык айкын Батукаев боюнча, ошол жанкы кытайлык инвесторлор боюнча, ТЭС боюнча, музей боюнча жана башка коюлган күнөөлөрдүн бардыгы мурунку президент болобу, министр болобу, ким болсун, сөзсүз түрдө эгерде күнөөсү жок болсо сотко барып сотто далилдеш керек. А бирок сотко барып, тергөөгө барып, мыйзамга баш ийүү бул милдеттүү түрдө бардыгы. Кечээ президент Сооронбай Жээнбеков сот укуктук маселелер боюнча кеңешме өткөрүп, ош жерден дагы сот тармагынын өкүлдөрүнүн, жалпы эле укук коргоо тармагынын өкүлдөрүнүн жаңы шарттарга, жаңы форматка көнө албай атканын, баары бир эле баягы ушул укук жаатында аксап атканын айтты. Андан кийин сиз өзүңүз ушул өзүңүз айткандай ата журттун 16 өкүлүнө, депутатына кылмыш иши козголду. Мына ушул сот укуктук жагдайдын башаламандыгын башыңыздан өткөрдүңүз. Кийин мына кайра Атамбаев менен кайра өзүңүз соттоштуңуз дегенде, мисалы президенттин ушул кечээкү айтканы кандай кабыл алдыңыз? Бизде сот укуктук тармакта реформа болушу мүмкүнбү? Эгерде биз Атамбаевка козголгон кылмыш ишти алдагы менен карасак. Сөзсүз түрдө реформа болуш керек, мусуз болбойт. Сот бийлиги бул өзүңүзгө белгилүү өзүнчө бир бийлик болуп эсептелет, үчүнчү бийлик болуп конституцияга ылайык. Бүгүнкү күндө мен байкашымда ошол акыркы 6 жылда тийиштүү тармактарга тиешеси барбы, жокпу, адамдарды ишке алган негизинде бүгүн кандайдыр бир мен мындай кээ бир структураларда бойкотту мындай көрүп атам да. Себеп дегенде мыйзамдуу түрдө аткара тургандын бардыгы ошол эле мурунку заказ аткарып жүргөн тергөөчүлөр, заказ аткарып жүргөн соттор, ошолордон арыла албай атабыз да. Муну арылыш үчүн мага белгилүү саясатчылардын бирөөсү, азыр атын унутуп атам, качан гана Бакиевдин учурунда болобу, биринчи президенттин учурунда болобу, экинчи президенттин учурунда болобу, үчүнчү президент Атамбаевдин учурунда болобу, ошол мезгилде заказ аткарып, мыйзамды тебелеген тергөөчүлөр, соттор, мыйзамсыз чечим чыгарган. Булардын бардыгын биз кызматтан алып жоопкерчиликке тартыш керек. Ошондо гана реформа башталат. Мыйзам иштейт деген нерсени киргизиш үчүн мына Сооронбай Шарипович Жээнбеков да айтып атпайбы, мыйзамды карагыла, мыйзам түрдө чыгаргыла деп. Аны аткарыш үчүн качан гана биз жоопкерчилигин, соттун жоопкерчилигин, күч органдардын жоопкерчилигин, следовательдер, алардын жоопкерчилиги мыйзам иретинде бир 10 чартысын мыйзам жоопко тартканда гана анан ушул оңолот да. Буга катуу мындай жаза колдонуш керек, ансыз болбойт. Экинчиден, канча мына саясий иштер куугунтук деп атат. Куугунтук качан гана сенин оппоненттериң, сенин оппозиция болгон партиялашта, башка партияларды куугунтуктанда бул куугунтук болуп эсептелет. Ал эми бүгүнкү күндө жоопкерчиликке тартылгандардын дээрлик 90% мурунку мамлекетти башкарып келген СДП партиясынын мүчөлөрү. Туура, бул куугунтук эмес, бул чындык деп айтса болот. Мисалы, азыркы президенттин оозунан бир жолу уктуңузбу, соттун чечими жок, же болбосо паланча тигинче күнөөлүү деп. Антип айтканга эч ким укмугу жок.
Бұл Сооронбай Шайбекович бұл жөнінде бір дағы сөз айтқан жоқ. Ошолда камакта отургандардын кимиси күнөөлүү эмес экенин ачык айтып атат. Сотко барып, сот гана далилдейт. Ал эми мурунку президенттин учурунда Атамбаевдин учурунда эсиңизде болсо, чыккан жеринде ошо камап алып туруп, аны күнөөлүү, аны акмак, ооз калбаган кандай гана сөздөрдү айтпачу эле. Мисалы мен боюнча айтканда, бей бечаранын жетим жесирдин акчасын жеген деп айтып жүрөт. А бей бечара менен жетим жесирдин акчасы социалдык коргоо министрлигинен өтөт. Социалдык фонддон бул бир гана пенсия өтөт. Ошонун айырмасын билбей айтып жүрдү оозуна келген. Бул деген сөз ошол коюлган күнөөнүн дагы негизин түшүнбөгөндүк болуп эсептелет. Анан кече айтып атышпайбы, мына Карамушкин айтып атат, Түлеевди Бакиевдин кандайдыр бир өгөй баласы дегендей мындай кыргызча которгондо жана башка. Андай болсо эмне себептен шайлоо учурунда ошол 500 миңде карыз алат, жардам алат? Эмне үчүн ошол мезгилде 100 миң долларды карыз алып сурайт? Бул деген сөз булардын беттирмоочулугу. Адам керек болсо жакшы. Адам критика айтса, бул адам жаман да. Ушул жерден biraz чегин мындай обзор кылып кетсеңизде, өзү саясат мамлекеттүүлүк деген түшүнүктөн улуттук кызыкчылык, улуттук коопсуздук мына ушул чоң жагдайларда ала турган түшүнүк, бирок акыркы мезгилде өзүңүз байкагандай багы жеке тааныш, сен мага буну кылдың эле, мен сага буну кылдым эле дегенге өтүп кетти да, анан ушул жерден айтсаңыз, КСДП башкаруучу фракция башкаруучу ушул партия катары саясий жоопкерчиликти алыш керек беле? Мисалы, сиз баштаган таасирдүү чоң саясатчылар барсыздар учурда социалдык тармактоолу, кайрктоолу баягы олкусул кабыл тууралуу элдин колтонусу туруп атат да, ушундай кезде саясатчылардын саясий жоопкерчилиги деген түшүнүк кандай болуш керек? Сөзсүз түрдө болуш керек. Булар жоопкерчиликти алышкан, ал кагаз иретинде жазылган. Ошол коалиция көпчүлүктү түзүп атканда эсиңизде болсо, эмне себептен бардык эле министрликтер, бардык бийликтер СДКдан коюлуш керек дегенде бардык ошол жерде биз жоопкерчиликти алабыз деген. Эсиңизде болсо. Биз ар дайым унутпашыбыз керек, саясатчылар, биз мамлекетти ойлошубуз керек, элди ойлошубуз керек. Ошон үчүн саясатчылардын мамлекетчил болушу бул абзел. Бул абзел негизгиси. Ал эми ушундай майда чүйдө ушак бири-бирибизди баягындай басмырлоо, бири-бирибизди оскорблениеге чейин барыш, бул акыркы Атамбаевдин 6 жылдыгында пайда болду. Анын бир себептери болуп, ошол макул 2010 жылы революция болду, төңкөрүш болду, муну тарыкташтыктайт. Ошо менен чогуу келген Отунбаеванын мисалы 31-августта эсиңизде болсо айтылган сөздөр. Бул майрамдарда мамлекет жөнүндө, мамлекеттин түзөлүшү жөнүндө, анын ошол тарыхы жөнүндө айтылыш керек да. Менин Атамбаев экөөбүздүн ортобуздагы эң негизги каршылык, мисалы, мен ошол спикерликтен чыр көтөрүп, булар мага атака жасаганда биз экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Мен айткам, экөөбүздүн ортобузда бири-бирибизди кечирбеген уруштук болсо, чечишип алайык. Дегенде анын бир эле сөзү мамлекетте бир эле президент болуш керек. Анда мен айткам, бул конституцияны мен жазган эмесмин. Конституцияда бүгүнкү күндө эң жогорку парламенттик башкаруу системасын киргизгенсиңер. Ошол парламенттик башкаруу системасын мен конституцияны ылайык парламенттин авторитетин көтөргөнгө аракет кылдым. Парламенттин анын күчтүүлүгүн көрсөткөнгө аракет кылдым. Себеби чечүүчү орган парламенттин башка бийликке караганда, мисалы, исполнительный орган власти, президенттик бийликке караганда бул коллективдүү орган. Парламентте бир адам чече албайт. Ал жалпы көпчүлүктүн добушкана чечиле турган маселе. Өздөрү кабыл алды, өздөрүнө жакпай калды. Себептен да парламент чыныгы конституцияда жазылган өзүнүн функциясын алып барды. Ал эми узурпация кылып, бийликти жеке өзүнө баш ийдирүү, өзүн хан сезүү, бул ушу Атамбаевдин учурунда болду. Муну мен теледе бир дебатта да айтылган, бетине да айтылган,
Бул чындык, бул чындыктан эч жерге кача албайт. Ушул айланып жогорку кеңешке келип атабыз. Өзүңүз жогорку кеңештин төрагасы болгонсуз. Азыр эле айтылып өткөндөй, негизи эле баш мыйзам боюнча бизде бийликтин жогорку бутагы чындап келгенде парламент. Тактап айтканда ал жерде коллегиалдуу чечим чыгыш керек. Ошол жараша баягы бийлик бутактарынын өз ара карым катышы болуш керек эле. Бирок ушул акыркы окуяларда Тактакыр Атамбаев өтө баягы жерге уруп салды десек болот да. Жогорку кеңештин кадыр баркы деген. Андан кийин ушул ким келсе дагы, кандай келсе дагы бул кала берет да. Андан кийин ушул экс төрага катары ошол жогорку кеңешке эмгегиңиз сиңди эле. Көп ошол жерде көп тарыхый чечимдерди кабыл салыңыз болду эле. Кандай кабыл алдыңыз жогорку кеңештин азыр ушундай атка түшүп көпчүлүккө калып? Биринчиден өтө кайгылуу менен кабыл алдым. Себеп дегенде ал сөз мага дагы бүгүн депутат болбосоң мага тийгендей болду. Атамбаев эң жогорку бийликтин өкүлдөрүн, элдин өкүлдөрү. Себеп дегенде жогорку кеңеш элдин атынан сүйлөй алат да. Аны жеке өзүн айтып аскарбит эткени бул мыйзамды сыйламаган. Бул боюнча жоопкерчиликке тартса болот. Себеп дегенде бул ошол эл өкүлдөрүнүн сөккөнү, жакшы эл өкүлдөрү отурабы, жаман эл өкүлдөрү отурабы, аны эл шайлаган. Бул элди чимкиликтеген. Шайладыбы эл? Аны ошол убактысы бүткүчө биз эл өкүлдөрү деп сыйлашыбыз керек. Аны эгерде туура эмес кылып атса, биз ошол кылган иши боюнча критика айтсак болот, эл катары, шайлоочу катары. Атамбаевдин президент болушуна 5-чакырылыштагы депутаттардын парламенттин чоң эмгеги бар. Эсиңизде болсо, бул кишини коалицияны бузуп, коалицияны таркатып, премьерликтен алабыз деген күндөр болгон. Ошол күндөрү мен бул мүнөздөмө катары берип койгум келет, көп токтотулбай кыска эле. Ошол биз жигитчик келишим түзүп, 2 жылга чейин ошо коалицияны түзүп, ата журт менен чогуу мамлекеттин өнүгүүсү, мамлекетти тынчсыздандыруу, тынчтыкка алып келүү, конституциялык жолго түшүү, бул чоң тарыхый нерселер өткөн да башыбызда. Ошол мезгилде мен аракетин кылып, ошол менин партиялаштарым менен сактап калганда, мен бул жакшылыгымды эч качан унутпайм деген сөз болгон. Эгерде мен унутсам, мен ата бабаларымдын карышы болуп кетсин деген ойлодум. Бирок ал сөздөрдүн баардыгы унутулду да. Ошон үчүн мен эч качан бул кишиге ишенбейм. Себеби бул кишинин айткан сөзүн артында эч качан ал сөзүн кармаган киши. Мен ага деле капыл болдум. Муну Кудай бар, Кудай өзү ордуна коет. Анан экинчи айтарым, мени акыркы күндөрү таң калтырганы, мына тест боюнча баардыгыбыз эле билебиз, счетный палатанын тыянагы чыкты, музей боюнча чыкты, жана башка объектилер боюнча чыгып атпайбы? Ошол кетирген кемчилдиктери $100 миллион баардыгы чыгып жоопкерчиликке тартып атса, Батукаев боюнча ачык айкын чыгып атат. Кимдердин катышы бар, кимдердин кандай болгону. Бүгүн булар демократтар, бизди куугунтук кылып атат. Ошол эле Карамушкина, ошол эле башкалардын баардыгы бул куугунтук, бул жанагы демократ болуп кетишти. Ал эми ата журттун 16 депутатын жоопко тартканда, башка фракциядагы депутаттар жоопко тартканда, анда жапа-турмак ушулар эле баш болуп, теледен түшпөй, трибунадан түшпөй, парламентте эмне эле элди алып чыгып атат, эмне эле мындай болуп атат, буларды жоопко тартыш керек деген сөздөр кайда? Мыйзам алдында баары бирдей болсун деген сөздөр кайда? Түлеевдин ошол мен Түлеевдин ишин толук кандуу окуп чыктым да, окуп таанышып чыктым. Мисалы, анын тартып алган буюмдары, ошол имуществосы, ал мэр болуп турганга чейинки атасынын түзгөн буюмдары. Ал ачык айкын документте турат, бирок ошону мыйзамды тибеле туруп тартып алат мамлекет. Бул качан кирип чыгыш керек да. Ошол мезгилде эсиңизде болсо, ушул эле Карамушкина баш болуп, жана башкалардын Атамбаев өзү каш болуп, биз алышыбыз керек деп түрмөөгө барып баскынчылыктарды да тартып алды. Ал мезгилде мыйзам иштеш керек, булар жоопко тартыш керек. А бүгүн эмне үчүн антип айтпайт? Бул 200-жүздүүлүк.
Двойной стандарт деген ушулда биз акыркы мезгилде бийликте, саясатта şu 200'lülük деген орусча айтканда двойной стандартка бөлүп алдык да. Бизде кадимки көрүнүшкө айланды го. Ушул жерден айтсаңыз, мисалы Атамбаев 6 жылдан берки өзү түздөп кеткен системаны. Ошол эле эгерде президентке каршы чыгып атса, Сооронбай Шайбировичти өзү жетелеп кетти досум депчи. Ошол жерден ушул саясатка ылайык келбеген жеке мен кабыл албайм ушундай досум тандемдешим деген түшүнүктөрдүчү. Анан эми азыр оппозиция болуп туруп атат. Бул өзү Кайра шайлоо таныбайм деп атат. кайра шайлоо ушундай жагдайлардычы ушул саясатчы катары айтсаңыз, биз эгерде ушинтип ок соку тек жаат ушундай түшүнүк менен кете берсек, биз кайсы жакка кетишибиз мүмкүн? Бул 200'lülük деп айтып атпаймынбы? 200'lülük өзүнө ыңгайлуу мезгилде бунун баардыгы туура. Өзүнө ыңгайсыз мыйзам бузулган мезгилде бул туура эмес деген. Бул 200'lülükте мындай адамдардан этият болуш керек. Сооронбай Шайбировичти кандидат кылып алып келип, эзип алып келгенде бул киши ойлогон, мен өзүм башкарам деп. Бул киши менен мен өзүм мурдагыдай каалагандай калчайм, каалагандай башкарам деген ойдо болгон. Сапар Исаков премьер ойдон калат. Ошон үчүн анын полномочиясын Конституцияда мыйзамды тебелөө менен усилдетип берген. А бирок жаңы шайланып келген президент Жээнбеков ал элди тандады да, элди тандады и элдин келечегин тандады. А бүгүн буга президент Жээнбековго претензия коеюн десе, болгон иштегени 1 жыл 6 ай болду, 6 ай 7 ай болду. Бул 2 жылга чукулдап барат. 1 жыл 1,5 жылда бул киши только ошол булардын жеген, булардын кетирген иши менен гана алек болуп атат. Ошо менен алек болуп атат. Ошол сот системасын реформалап тазалоо үчүн алек болуп атат. Күч органдарын реформалоо боюнча алек болуп атат. Ал эми баягы кагазга красивый, сулуу жазылган мамлекеттин паланчанчы жылга чейин өнүгүп өсүшү деген программасы, анын бардыгы бул утопия. Мен ачык айкын айта алам. Себеп дегенде 2040-ка чейин 2040-ка чейин аны жазгандан кийин ар бир иш-чаранын артында финансылык каражат болуш керек. Аны кайдан табабыз, кандай кылып курабыз деп. Анын кагаздын бети бардык нерсени көтөрө берет. Каалагандай красивый жазып койгон менен аны менен эчтеке аткарылбайт. Мунун баардыгы кайра оңдош керек. Чындыгында башкаруу мамлекетти башкаруу системасы, кадрдык саясаттын баардыгы 6 жылда талкаланып бүткөн. Муну биз ачык айкын айтышыбыз керек. Ошонун бир далили болуп, мисалы парламенттик шайлоодо каалаган партияны өткөзөм, каалаганды өткөзбөйм деген принцип өткөн. Эсиңизде болсо. Партиялардын ичинде тизмени тактап атканда могуну киргизесиң, могуну киргизбейсиң деген принциптер менен өткөн. Ал эми сот системасында мен башкаларды айтпай эле коеюн, өзүнүн башынан өткөн соттук териштирүүдө ошол сотко чечимди Ак үйдөн алып келип бергенин мен көзүм менен көргөм. Аны мен окугам. Себеп дегенде эчтеке жок, актайбыз дегенде могу чечим менен алып келесиң деп. Бирок ага карабастан райондук соттун мына бүгүн эле иштеп жүрөт Боронбаев деген судья. Ага карабастан чечим чыгарганда ал кишини куугунтуктап Баткенге жөнөтөбүз, жумуштан алабыз деген болгон. Мисалы Ташиев менен Садыр Жапаровду таланттанып тактаган судьялардын бардыгын указ чыгарып куугунтуктап иштен айлаган. Бул чындык да. Анан кантип бүгүн айталат, мен сотторго тапшырма берген эмесмин деп. Мен прокурорлорго тапшырма берген эмесмин деп. Биз адамбыз да, себеп дегенде ошол эле следователь менен сүйлөшөбүз, ошол эле сот менен сүйлөшөбүз. Адам бир Кыргызстанда жашагандай бири-бирибиз менен баары бир эртеликке жолугуп сүйлөшөбүз. Ошол мисалы мына бүгүнкү күндө иш козголуп качып жүрөт. Баягы Кулупту Ашымбеков деген эсиңизде болсо, Кулуп тактаган сот. Ал боюнча ал ачык айкын интервью берди. Атамбаев мисалы ошол 7 апрелдеги өкүм чыгарып атканда резиденцияга өзү чыгып тапшырма берген. Фарид Ниязовдун Ак үйгө чыгып тапшырма берген. Бирок экөөнүн тапшырма бергени туура келбей калып, эсиңизде болсо 2 ай миңдисте колдонуп койду. Бул Ак үйдө өздөрү берген тапшырма. Кийин экинчиси менен макулдашпаган үчүн аны бузганга аракет кылган тапшырма.
Bunun bardыгы факты да. Ушул фактыны көрүп туруп, мен учурумда андай болбоду деген бул эки жүздүүлүк. Эки жүздүүлүк демекчи, биз эки жагын тең карасак, мисалы бул жагында да көчүмдүүлөр деп келди. Бул киши унчукпай отурат деген менен экөөнүн тынымсыз эреши бүтүн Кыргызстанга жаңылык эмес да. Ушул мен ушул жагын карайт элем да, анан кийин ушул айтсаңыз, ошо экөөнүн айланасында эмне үчүн кыргыз саясаты камалып калыш керек? Эки адамдын айланасында, мисалы, таасирдүү саясатчылар бизде көп. Мамлекеттүүлүктү ойлонгон саясатчылар көп. Анан бирок эмне үчүн ошонун баардыгы келип туруп бир партиядан чыккан эки адамдын айланасында бүтүн Кыргызстан ойнош керек? Бул саясий конъюнктураны алмаштырыш үчүн шайлоо менен гана алмашат да. Кудай буюрса, эмдиги жылы 20-жылы парламенттик шайлоо. Парламенттик шайлоодо ушундай бир-эки адамдан көз карандысыз болуш үчүн шайлоо ачык айкын өтүш керек. Шайлоого эл дагы, бүгүн элдин 90% саясатчы. Эл жөнөкөй саясатчы караганда эл көп нерсени саясатта түшүнүп алды. Эмдиги шайлоодо эл туура тандаш керек. Туура тандаш керек. Ошол туура баа берип күчтүү парламент түзүлсө, ушунун баардыгы келечекте калыптана турган нерсе да. Биз парламенттик башкаруу системага өткөн менен мына экинчи гана чакырылыш болуп атат. Бул Кудай буйруса келечекте калыптанып, парламенттик башкаруу системасы болуп, мүмкүн дагы кандайдыр кайсы бир жылдардан кийин мүмкүн президент мына Европалык өлкөлөрдө классикалык парламентаризмдей президентти парламент шайлап кылат. Ошондо биздин кыргыз парламентаризми сиздин көзгө азыр өнүгүү жолунда да. Бул азыр баягы мурункудан калдыктарынан өтө албай, жаңы форматка өтө албай. Бул бир гана бизде эмес, бул баардык өлкөлөрдө ушундай болуп өткөн. Мисалы мына Арменияда көрүп атасыздар, жана башкада ушинтип секин Молдованы көрүп атасыздар, Грузияны. Бул өзүнүн убактылуу бир этабы болсо керек деп ойлойм. Ошондой өтөт. Кудай буйруса. Анан ушул шайлоого байланыштуу кеп кылып калдык. Жаңы каралып аткан ушул демилгеленип аткан мыйзам долбоор менен тааныштыңыз да. Буга баягы кайра эле баягылар келет. Кайра эле партиялык система, кайра эле ушундай сын пикирде дуу айтылып атат. Сиз кайсы жагын көрө алдыңыз? Сунуштар көп болду. Мен сөзсүз түрдө таанышып, мындай саясатчы катары болгондон кызыктым. Ал эми 9% киргени баягы эмдиги жылы шайлоо болуп чукул аралыкта, мисалы шайлоо системаны толук кандуу өзгөртүү, бул башаламандыкка алып келиши мүмкүн да. Ошон үчүн мен ойлойм, президент деле өзүнүн немесин айтып кетпедиби? Кайсы бир жерде сүйлөп атып айтпады. 20-жылы парламенттик шайлоону жакшы тынч аман өткөзүп алса, Кудай буйруса, андан кийин конституциялык реформага барабыз. Шайлоо системасын өзгөрткөнгө барабыз. Административно-территориальный реформага барабыз. Мамлекеттин башкаруу системасындагы ошол исполнительный орган власти, правоохранительный орган власти, судебный, ушунун баардыгын реформа кылганга ушу парламент шайлоо. Себеп дегенде биз азыр парламент шайлоо эмдиги жылы Кудай буйруса болот. Мурунку 6 жылда калыптанып калган саясий системаны бузуш үчүн сөзсүз түрдө бир шайлоо болуп, ошонун негизинде өзгөрүш керек да. Андай болбосо, бутто суулар эки жакты кылчаттап кароолор, мындай чечкиндүү түрдө ишке баруулар боло берет да. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде мейманда Жогорку Кеңештин экс-төрагасы белгилүү саясатчы Акматбек Келдибеков болду. Келиптериңизге рахмат. Бизге ушу келип эл менен чогуу ой пикириңизди бөлүшүп туруңуз, студиябызда бизге ачык. İşinizlerde ilgili жақсылық болсын. Сіздерді мен көріп жүрем, ардайым чындықты, ардайым мындай bir тараптуу эмес, андан кийин саясатта мындай ачык айкын, бирөөнү кемсинтүү, бирөөнү баягы сынсыз сындоо деген жок. Тууралуу парламентарстар ишиңизде ийгилик калсын.
Чоң рахмат. Рахмат. Кичине